Assalamu alaikum. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу достор, баарыңыздарга салам. Бүгүнкү кайрылуубуздагы бир негиздүү, маанилүү. Ошондуктан биздин баракчаны бөлүшүңүздөр, пикир жазып, башкаларды да көрүүсүнө шарт түзүп бериңиздер. Азыр бир 2 мүнөт күтөлү, анан кийин бүгүнкү теманын негизине, өзөгүнө өтүп, сиздерге бир абдан маанилүү маселени айтам. Антпесе бул тенденция бир өзүнүн жаман акыбетин берет. Ошондуктан бүгүнкү сиздерге кайрыла турган, сиздерге айта турган, сиздерге бөлүшө турган, сиздердин оюңуздарды бул багытта ойлонууга, пикириңиздерди угууга даяр экендигимди айтам. Сиздердин дагы ушундай көз карашыңыздарды айтууга чакырам. Азыр кичине кошулсун. Баштай берейинби же кошулсунбу достор? Бүгүнкү сиздерге кайрыла турган маселе абдан маанилүү. Бул боюнча да сиздердин оюңуздарды угууну каалайм да. Анда бөлүшүңүздөр достор, көбүрөөк болсун деп атасыздар. 38 киши көрүп атат экен азыр. Facebook'та аз көрөт негизи негедир. Ошончо дагы бөлүшүп, башкаларга жетсин. Бул кайрылуум мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге багытталат. Ошондуктан көрсүн ар бири. Алейкум ассалам. Баштай берейин. Урматтуу достор, бул кайрылууда ошол министрлер кабинетинин карамагындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин басма сөз кызматчыларына, пресс катчыларына дейбизби, өз жумушуңуздарды алып барууда функцияңыздарды так аткарып, чыкпай функцияңыздардан мамлекеттик стилде, мамлекеттик кызматкердин тилинде ишиңерди алып барууга чакырат элем. Акыркы учурларда мына байкап отурсак, мамлекеттик басма сөз, мамлекеттик мекеменин басма сөз кызматкерлери мамлекеттик мекеменин пресс катчысынын кызматчысы мейли, ошол мамлекеттик кызматтын блогерлерин айланып кетти да.
бул өзгөчө билим берүү министрлигинин билим берүү министри менен Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматчыларына багытталат. Жана жалпы эле ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштеп аткан мекемелердин басма сөз кызматкерлерине багытталат. Силер урматтуу ошол басма сөз кызматынын өкүлдөрү, пресс службанын кызматкерлери, силер мына мисал менен айталым, мына Бишкек шаарынын мэриясындагы басма сөз кызматчылары. Булар Бишкек шаарынын басма сөз кызматчысы деп де юре атап алган, де факто булар Бишкек шаарынын блогерлерине айланып кетти да. Мына акыркы күндөрү байкап атам да. Силер мындай кылып аткан ишиңерге нагыз мындай жабышып, ошол кылып аткан ишиңерге жараша турган ат койбойсуңарбы? Кандай дейсиңер? Силер айткыла, болбосо Бишкек шаарынын басма сөз пресс кызматы эмейли Бишкек шаарынын блогерлери деп ат коюп албайсыңарбы? Бул не деген көрүнүш? Мына акыркы учурларда чегинен чыгып, өз функцияларынан чыгып, коомчулукту критикалаган тарапты, жарандарды, блогерлер, журналисттерди жанагындай чөөлөр болот го. Мындай жапатырмак команда менен келип тап берген. Мына ошол образда эле ким критикалап койсо мэрияны, ким мэрияны мындай бир кемчилдигин айтып, түзөңгүлө деген сөздү айтып койсо эле, болду, балеге калдың. Сен эл душманысың, сен мамлекеттин чыккынчысысың, сен мындай бир эң акыркы сорттогу адамсың да. Бул кандай түшүнөбүз, урматтуу Бишкек мэриясы? Анда силер блогер Бишкек шаарынын басма сөз кызматы деп эле Бишкек шаарынын блогерлери деген ат кое албайсыңарбы? Азыр кылып аткан ишиңер так ошондой болуп атат. Сиздер эгерде ошол кылып аткан ишиңиздерди мамлекеттик муниципалдык кызматкердин функциясында басма сөз кызматынын өз милдетин унутуп калган болсоңуздар, же билбесеңиздер, же кабарыңыздар жок болсо, же эсиңиздерден чыгып калган болсо, биз эсиңиздерге салууга аргасыз болуп атабыз. Эсиңиздерге салып, функцияңыздарга чакырууга аргасыз болуп атабыз. Мамлекеттик муниципалдык ошол Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы, жалпы эле пресс катчылар, булар ошол мекеменин стратегиясын, ошол мекеменин кылып аткан иштерин, кыла турган иштерин жана жетекчинин позициясын коомчулукка түз алып жеткизүү. Мына ошол силердин нагыз максатыңар ошол. Силер Бишкек мэриясын же кайсы бир мамлекеттик муниципалдык мекемени кемчилигин критикалаган кишини жабалактап, жалпыңар келип тытмалоо силердин функцияңарга кирбейт. Ага силердин моралдык дагы, юридикалык да укугуңар жок. Мамлекеттик кызматкер менен жеке тарап, жеке жарандын айырмачылыгы бар. Мамлекеттик муниципалдык кызматкердин кызматкери силер кылып аткан ишти жеке тарап критикалап койсо, ошолор менен акыйнек айтышып, ошолор менен талашып, ошолор менен жаатташуу үчүн Бишкек мэриясынын бюджетинен силерге айлыкты бербейт. Айлыкты алуу үчүн төлөнбөйт силерге. Силер алып аткан айлыгыңар, силер кылып аткан ишиңер такыр башка да. Мамлекетибиз өнүксүн, элдин жашоосу оңолсун десек, биз
бул багытта мындай өзүбүздүн функциябызды так, туура жана сапаттуу аткарышыбыз керек. Мен ушул тенденцияны көрүп баштадым акыркы учурда. Кайсы бир мекемеге барасың, кемчилигин көтөрүп айтасың, мына жерде мондай кемчилик кетирип атасыңар, элге мондай кыйынчылык туудулуп атат, могу жаралып аткан элдин көйгөйүн чечкиле, кантип чечесиңер? Мына көйгөй силерге деп алып барсаң, алар көйгөйдүн негизги маселесин объект катары көрбөй, көтөрүп барган кишини негизги оппонент катары көрүп атат. Ошону жемелеп, ошого жекеленип, болгон күч, алардын бир мындай бир мүмкүнчүлүгүн ошого жумшоо менен, ошо жеке тарапка өтүү менен ошол адамды басмырлоо менен гана алек болуп калды. Бул эмне деген басма сөз кызматынын, пресс-службанын функциясы. Анда эртең бул мамлекеттик мекемелерде бул туура кадам болуп калат, мындай адат болуп калат. Ким көйгөй көтөрүп барса, аны барып жемелеп, 10-15 армиясын алып келип, жалданма журналисттерин акча төлөп, жалданма адамдарына жаздырып, интернетте аны жемелөөгө өтүп алат. Анан адамдар коомдо көйгөйдү көтөрүп баргандан коркуп калат. Эртең мен мунун кемчилигин айтып барсам, мында мондай 20 жалданма адамы бар, группасы бар. Ал группасы фаст дегенде баарысы кетти. Түрдүү тарап менен сага атаканы кылып калышат да. Мен бул нерседен силердин атакаңардан мындай бир теригип же мага бир таасир эткенди мен мындай бул нерседен позициямды жоготуп коюудан койбойм да. Мен силердин 100 жолу критикалагансаңар дагы биздин позициябыз өзгөрбөйт. Бирок биз башкаларга мындай көрүнүштү жасабагыла деген чакырыкты айткым келет. Бул кандай деген түшүнүк? Бул кандай деген мамлекеттик муниципалдык кызматтын тили, стили, функциясы? Мына байкап отурам 2 күндөн бери. Атайын кыркып, атайын маалыматты ошол басма сөз кызматы айтып атканда манипуляция кылып, астына титрларды жазып, булардын бир иши болуп калдым. Мэриянын. Бул кандай көрүнүш? Бул кандай деген нерсе? Бишкек мэри жаңы келип атканда эмне деп мактады эле бизди? Биз ошол Бишкек мэри жаңы келгенде Бишкек санитардык полигонундагы медициналык откотторду, ошол жактагы химиялык откотторду, санитардык коопсуздукту, ал жактагы түтүн маселесин, ал жактагы утилизацияларды, яма беккерлерди, иттердин өлүктөрүн кандай шартта көмүп атасыңар? Бул кандай деген деңгээл деп көтөрүп барганыбызда мактабады беле мэр? Силер ушул жигит ошол биздин специалисттерден деңгээли жогору экен, көтөрүп аткан маселеси туура экен, колдошуңуз керек мындай нерсени деп столго отурбады беле ошентип? Эми мокочо болуп калдык, урматтуу мэрия, Бишкек мэри. Биз баягы ошол сиз качан кызматка келип атканда кандай көйгөйлөрдү көтөрүп келсек, бүгүн да ошондой көйгөйдү сизге көтөрүп барып атабыз. Бирок бүгүн силердин ошол басма сөз кызматынын башчысы биригип алып, болгон мекеме, предприятие Бишкек мэриясынын карамагындагы мекемелердин пресс кызматынын, акимияттын кызматкерлерине чейин пикир жаздырып, мен ар кандай сөздөрдү жазып шыбатып атасыңар. Бул кандай көрүнүш, урматтуу мэр? Ошондуктан бул көрүнүш, бул жаман тенденция. Бул көрүнүш мамлекеттик кызматкердин мамлекеттик кызматтын сапатын жакшыртууда бул кадам жакшы көрүнүш эмес.
Бул кадам мына жаңы бийликтин президенттин саясатына саботаж кылуу деп баа берсек болот. Накта саботаж ушул. Ошого дагы бир жолу мындай бир суранып, өтүнүч иретинде айтабыз. Урматтуу басма сөз кызматынын өкүлдөрү, коомчулукка эртең бул багытта кетсеңер, жогоруда айтып өткөндөй, билим берүү министрлигинин блогерлери деген атка коносуңар. Журналисттер эмес, мындай басма сөз кызматы эмес, блогерлери, Бишкек мэриясынын блогерлери деген наам аласыңар. Эгерде бул тенденцияда кетсеңер. Ошон үчүн силердин кемчилик бизди жаманатты кылууңардан биз терикпейбиз. Биз кандай көйгөйдү көтөрүп барсак, эртең да ошондой көйгөйдү көтөрүп алдыңарга барабыз. Качан силер чечип, качан силер ошол кемчилигиңер түзөп кетмейинче, биз көйгөйдү алдыңарга алып бара беребиз. Анан дагы баса белгилеп айтам, мамлекеттик кызматкердин функциясында, милдетинде силер жеке адамдарды жекечилигине өтүп, каралоо менен, аны жаманатты кылуу менен алек болбошуңар керек. Силерге ал үчүн айлыкты мамлекеттин төлөп аткан казынасынан алып аткан айлыгыңарды ал үчүн ошол критиканы айтып барган адамдарды ошолор менен акыйны кайтышып, ошолор менен жаатташсын деп эл акча берген жок. Силерди ошол кылып аткан ишиңерди туура, так, сапаттуу кылсын, өзүнүн функциясын так аткарсын деп акча төлөнүп атат силерге. Элдин, мамлекеттин эсебинен силерге ошон үчүн отурасыңар, ошон үчүн ошол каражатка жан багып атасыңар. Мына ушул нерсени эсиңерден чыгарбагыла. Функцияңарда жогоруда белгилегендей көрсөтүлгөн нерсе менен алек болгула. Анан блогерлерге айланып кеттиңер азыр. Кылып аткан ишиңерди силердин баракчаңарга кирсе, жазып аткан нерсеңерден силердин деңгээлиңерди аныктап койсо болот. Ошон үчүн биз айтабыз, маселени бизди жаманатты кылып, бизди жамандоо менен чече албайсыңар да. Критикалаган толук түрдө эгерде жакшы ишиңер болсо мактап, алкап, ошол эле учурда кемчилдигиңер, алешемдигиңер болсо аны көтөрүп, алып барып силерге жеткизүүгө кылган аракетибиз токтобойт. Бул багытта силерге далай жолу көйгөйлөрдү алып барабыз. Ошол биз көйгөйлөрдү алып барганга чейин силер ошол көйгөйлөрдү жеринен чечкиле. Бизди барбасын десеңер. Башка жол менен силердин пресс кызматындагы армияңар менен жаманатты кылып койсок эле Улукбек бизге келбей калат. Же кайсы бир жаран соткадан видеого тартып айта албай калат дегенди токтоткула. Азыр силердин тазалыктагы кызматкерлериңер ар бири сотка тартып, ар кимдин машинасын аңдып жүрөт. Муну кайсы мусор таштады, бул кайсы мусор таштады. Ооба, баардык адам шуруга тизилгендей билимдүү, баардык адам өзүнүн мындай деңгээли жогору эмес. Кой аксагы менен миң. Кээ бир ошондой мусорлуккага башка мусорларды төгүп койсо, аны коомчулукка көрсөтүп, мына бул акмак деп силер андай укугуңар жок. Силердин функцияңарда ал нерсе көрсөтүлгөн эмес. Ошондуктан биз айткыбыз келет,
кылган ишиңиздерди көтөрүп барган көйгөйлөрдү чечүүдө туура реакция кылгыла. Туура реакция кылсаңар, маселе да бат бүтөт, маселе да оңуна кетет, элден да каргыш албайсыңар. Тескерисинче жакшы реакция кылып, туура кадам кылсаңар, элдин алкышына, колдоосуна татыйсыңар. Ошон үчүн биз барганда дагы мэрия жаман, мэрия акмак экен дебейбиз. Биз мына көйгөйдү мэрия кандай чечесиңер деп барабыз. Ошон үчүн биз эски стереотиптен качалы. Азыркы КТРиңерди эч ким көрбөйт, ЛТРиңерди эч ким көрбөйт. Ал жактагы эски стиль, эски монотон, баягы эле жогорудагы 30 жыл мурда кандай бийликти мактап келаткан жаңылыктар болуп атса, бүгүн деле ошол жаңылыктар ошондой жаңырып атат. Бирок аны баары эл силердин чыгарып койгон жаңылыгыңардан, силердин кооз сүйлөп аткан көгүлтүр экраныңардан эрте маалыматты алууга бүгүн технология келип калды. Ар бир киши бүгүн шунчалык тездик менен жаңылыктарды көрүп атат. Чыныгы жаңылыкты кимди көрөрүн эл өзү тандап, өзү аныктап ала турган учур келди. Ким керек экендигин, кимдин материалында мындай чындык бар экендигин, кандай материалдар коомго керек экендигин чыгарылып аткан материалдардан эле баа берип койгула. Эгерде ошол силер айтып аткандай биз акмак, биз шүмшүк болгонубузда биздин берүүлөрдү көрбөйт эле эч ким. Ошондуктан мындай арыдан бери болуп коомчулукка туура мамиле жасап, өз функцияларды аткарууга чакырабыз. Жакшы кылып аткан мындай бир алкай турган иштерди, иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлерди биз иштеп атат деп айтабыз. Иштебей аткан шалакы, көз боемочу, показуха, пиарчы саясатчылар болуп аткан болсо, аларды да бетине барып айтабыз. Сен моундай кылып атасың деп. Ошол маалымат бүгүн ошол жогорку бийликке жетип турса, жогорку бийликтегилер ошол жактагы показухаларга ээрип, ошолорго шилекей агып, ошолорго ыраазы болуп калган болсо, анда иштин бүткөнү ошол. Ошон үчүн коомчулуктагы маалыматтарды талдап, туура жеткизе турган дагы ошол жогорку бийликте отурган, жогорку мамлекеттин эшелонунда отурган адамдардын пресс кызматы дагы, басма сөз кызматтары дагы туура жеткизип, туура коомчулуктагы жагдайды баалап турушу керек. Ошол аягында бир сөз менен жыйынтыктайын. Бай сүйлөсө, макулчулар көп, бечара сүйлөсө, акылчылар көп деген сөз бекерден эмес экен. Биз качанга чейин ушул бийлиги бардын, кызматта отургандардын астында кол чаап, башыбызды ийип, паткалимчилик кылган токтотсок, биздин мамлекетте өнүгүү болот. Анан ошол пактакорлор, ошол кошоматчылардын сөзүнө сүйүнүп жүрө бере турган болсок, анда биздин эртеңкибиз бүдөмүк болот. Ошол бар болуңуздар, барыңыздардын колдоп аткандыгыңыздарды дагы маалыматтарды көрүп, талдап, чындык каякта экендигин, маселенин, көйгөйдүн тамыры кайсыл жерде болуп аткандыгын түшүнүп аткан биздин мекендештерге алкыш айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Колдоп, кат жазып, кайрылып аткандыгыңыздарга биз абдан ыраазыбыз. Бар болуңуздар, буйруса мындан аркы багытта да биз ошол эле билим берүү тармагында, ошол эле медицина тармагында, ошол эле социалдык жагдайлар, социалдык көйгөйлөр тууралуу маселелерди көтөрө беребиз. Кайсы жерде эл кыйналып, кайсы жерде бечаранын укугу тепселип аткан болсо, биз ошонун жанындабыз.
дагы бир баса белгилеп коеюн, биз азыр мен саясаттан, урматтуу достор, алысмын. Бир дагы саясий топту колдобойм, бир дагы саясий топту мен сүрөбөйм. Бир дагы саясатчыны мен ээрчибейм. Бул биздин негизги максатыбыз. Ошондуктан азыр саясатта биз бейтараппыз. Кийин кайсы жерде адам кыйналган, жараныбыз, мекендешибиз чакырса, биз ошонун жанында болобуз. Ошол саясатка дагы, депутаттыкка дагы бара турган оюбуз жок. Бүгүнкү чалып, сунуштап, ушинтип айтып аткандыгыңыздарга рахмат. Бирок биз азыр депутат болуу биздин максатыбыз жок. Биз бир жерге байлангыбыз келбейт. Жалпы Кыргызстандын 7 дубанына чейин барып, биз болгон көйгөйлөрдү, болгон элдин үнүн коомдук мейкиндикке алып чыгуу менен чечилишине жардам беребиз. Бейпүлтүн бар болуңуздар. Биздин баракчаларга катталып, өзгөчө YouTube баракчабызга катталып, пикир жазып бөлүшүп туруңуздар. Негизги биздин аудиториябыз ошол YouTube баракчабызда. Анан Facebook, Instagram баракчалардан буюрса ушундай түз эфирлерде чыгып, пикирибизди билдирип, жагдайлар боюнча түшүндүрмөлөр берип турабыз. Эртең Кудай буйруса кечинде биздин YouTube баракчабыздан дагы бир резонанстуу коомчулуктун бир күрөө тамырындагы көйгөйдү чагылдырабыз. Эртеңки биздин берүүдү YouTube'дан көрүңүздөр. Бар болуңуздар. Биз сиздердин колдооңуздарга ыраазыбыз. Ар дайым сиздер мененбиз.